kerekmi? Sen birinci akıllı oңдоп algın sen. Kuday talam sana bergen jakşılık nematga şükür kılmasan, anı doğru alıp koyuşu mümkün. Sen sakalın kalasan bul jagına, kalasan bul jagına koy. Bizdin Kudayga şükür өлкөбүздө антип кайсарлык кыла бербеңиz sen. Ушул Кыргызстандагы болуп аткан ушундай bir ынтымак, биримдикти сага окшогон жут бузарлардын бардыгы чыгара турган болду. Мусулман адам Кур'ан ва сүннөт менен жашаш керек бу, жо Кыргызстанды закону менен жашаш керек бу. Биз кайсыл быры менен жашайлы дейт. Колуңа келгениң менен жаша. Сакалың каласаң бул жагыңа, каласаң бул жагыңа кой. Биздин Кудайга шүгүр өлкөбүздө антип кайсарлык кыла бербеңиз sen. Ошо сен жашап аткан жердин 2 метр нар жагындагы башка мамлекетте минтип сүйлөмөк турсун, ак топуну кийип мешитке бара албайсың sen. Ушул Кыргызстандагы болуп аткан ушундай bir ынтымак, биримдикти сага окшогон жут бузарлардын бардыгы чыгара турган болду. Бизде канча жашаш керек? Дагы эмне кылсын сага? Намаз окуп атасың, мечит толу адам, дагы топ басып жүрөт, ак үйдүн намаз окуп атасың. Алды дагы сага эмне кылыш керек болот? Дагы эмне кылып бериш керек сага? Акыр ошентип талим боло берсе, бардык ордуна келет го. Ошого карабай туруп эле дин менен жашаш керекпи? Муну менен жашаш керекпи? Сен биринчи акылы оңдоп алгың sen. Кудай таалам сага берген жакшылык неmatка шүгүр кылбасаң, аны doğru алып коюшу мүмкүн. Дагы эмне кылып бериш керек сага? Аштап келип өзүңө куюп бериш калды, мен жеп ал деп сага. Мечиттериң ачык, илим алып атасың, ажыга калашынча барып атасың, кыйкырып атасың, айтып атасың колуңан келишинче. А мен бияка чыгып өзүм толтуруп сүйлөп атам бу жерден. Дагы сага эмне керек болот? Ошен тарбияланып барыш керек, бир күндө барды келип калыш керек болобу сага? Анда бар ошо Багдадиге барып кошулуп ал. Ошол жерде сага окшогондо толтура бардыгы чогулуп, ошол жерде бардыгы жүрүшөт. Кудай тарап шерменде кылбасын.